Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Президенттин басма сөз катчысы министрлер кабинетинин төрагасы бийликтин жогорку бутагындагы кадрдык өзгөрүүлөр болот деген кептер боюнча комментарий берди. Акыркы убакта коомчулукта Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинети алмашаары жана бийликтин жогорку бутагындагы кадрдык орун алмашуу болоору тууралуу ар кыл кеп сөздөр айтылууда. Ушуга байланыштуу бул маалыматтар чындыкка дал келбей турганын расмий билдиребиз. Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинети узак мөөнөттүү болот. Министрлер кабинетинин алдында дымактуу тапшырмалар турат. Анын ичинде өлкөнүн консолидацияланган бюджетинин ресурстук бөлүгүн 400 миллиард сомго чейин жеткирүү боюнча планын ишке ашыруу, бюджеттик тармактын кызматкерлеринин эмгек акыларын жогорулатуу жана башкалар бар. Өлкөбүздүн жарандары өзгөрүүлөрдү өздөрүнүн күнүмдүк жашоосунда сезиши үчүн министрлер кабинети стабилдүү жана узак мөөнөттүү иштеши керек. Аны менен бирге президент Садыр Жапаров да аткаруу бийлигинин башчысы катары министрлер кабинетинин ар бир мүчөсүнүн жекече жоопкерчилигин карап чыгуу укугу бар экенин белгилейбиз, деп билдирди президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев.